Онлайн жылдызы бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто Чолпон элеман. Чолпон элеман комузчулар Instagram баракчасында 3500 катталуучулары бар. Чолпон менен элемандын 50 чыгармасы, анын ичинен 3 чыгармасына клип тартылган. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Көрсөтүүнүн эрежеси менен тааныштырып өтөлү, ачык айкын жооп берүү керек. Ооба жок билбейм деп жооп кайтаранга болбойт. Программанын ичинде бир эле суроодон баш тартканга окуңуздар бар. Даярсыздарбы? Түшүнүктүү. Социалдык тармактардан келген суроолорго кезек берели. Чолпон элеман дуэти кантип жаралып калды эле? Кокустуктан жаралган. Концерт алдында биз колдорубузду машыктырып, ар кандай күүлөрдү, гаммаларды ойноп отуруп, ошол жерден элеман келе экөөбүз ойноп көрөлү, эки күнгө салып ойноп көрөлү деп отуруп, ошонун улам видеого тартып жүктөп койгонбуз интернет баракчабызга. Ошондон улам элге жагып, элдер өздөрү да сурай баштады, мондай нерселерди ойной аласыңарбы, бул музыканы ойной аласыңарбы деп, анан ошондон элдин баягы суранычын аткарып отуруп эле аягында дуэт болуп калдык. Дүйнөлүк хит ырларды комузга салып, эл алдына алып чыгуу идеясы кимге таандык? Биз негизи баштан айта кетелик, Акак комузчулар ансамблинде да иштейбиз. Мындай чыгармаларды, ошо дүйнөлүк хиттерди ойнош биз үчүн оңой эле да. Биз ага чейин деле ойноп эле жүрчүбүз, бирок ошол социалдык тармактарга чыгарчу эмеспиз. Анан ошол Чолпон айткандай бир концертте отуруп тартып, анан Инстаграмга чыгарып коюптур. Анан ошол жактан баштап элге жагат турбайбы көрсө деп анан чертип баштаганбыз. Чолпон, сиз тарткан алгачкы хом видео ушундай популярдуулукка алып келет деп ойлодуңуз беле? Эч убакта ойлогон эмесмин. Ошону мындай максат катарда кылган эмесмин. Тартып, ушундай атактуу болуп кетейин деп жөндөн жөн эле жолукчан айылда кызматымды кылып жүргөн кезимде эле видеого тартып, биринчи жолдошума сураган болчумун, мени тартып киргизип коюңузчу деп. Анан жолдошум баш тарткандан өзүм тартып жүктөгөм. Анан элге бирок жагып, жакшы кабыл алышып, дагы сунуштарды мону ойноп алачы деп дагы суранып башташкандан улай кеткенбиз. Чынын айтсам, экөөңүздөр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылышында мени көз жашка жеткирдиңиздер. Аткарууңар менен патриоттук сезимимди күчөттүңөр. Талантыңарга таазим. Чоң рахмат. Колубуздан келишинче аракет кылдык. Ушундай жылуу сөздөр аябай көп айтылып атат. Аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чыгармачылыктан тышкары эмнемен алектенесиздер? Чыгармачылыктан тышкары биз көбүнчө жашообуздун бир 90% чыгармачылык, анткени ушул комуз биздин кесибибиз болгондон кийин эртең менен баштап мен өзүм жөнүндө айта кетсем, филармонияда иштейм, Камбаркан ансамблинде. Андан тышкары Чолпон экөөбүз тең Мукаш Абдыраев атындагы атайын адистештирилген музыкалык мектеп бар, ошол жакта сабак беребиз. Чыгармачылыктан тышкары ушул мен өзүм жыгачтан бирдемелер жасаганды жакшы көрөм, сүрөт тартканды жакшы көрөм. Ошол. Мен болсо азыр өзүмдү ар кайсы тараптан сынап көргүм келип атат. Мен өзүмдү кулинария жактан да сынап көрдүм, ал жакка дагы иштеп, даамдап көрдүм. Азыркы учурда өзүм ар кандай курстарга барам жана ошондой эле бий менен машыгам, анан кол өнөрчүлүк менен машыгам. Көптөр экөөңүздөрдү үй бүлө деп ойлошот экен. Ушул нерсеге суроого биз жооп бере берип уже тилибиз тешилди. Негизи андай эмес, Чолпон экөөбүз болгону гана кесиптешпиз. Кичинекейибизден бир чогуу окуганбыз, бир ансамблде иштедик, чогуу өстүк, бир мугалимде окудук дегендей. Бирок биз эч кандай түгөлөр эмеспиз. Чолпондун жолдошу бар, бир апанын энеси. Жолдошу жөнүндө да айта кетелик, биздин менеджерибиз болот, Жоодар Айткулиев деген агабыз. Элеман экөөбүз болгону бир туугандай болуп өсүп чоңойгонбуз. Социалдык тармактардын аркасынан таанымал болдук деп айта аласыздарбы? Аябай таанымал болуп кеттик деп деле айтпайм. Аны деле биз көп деле эңсей бербейбиз. Биз болгону гана өзүбүзгө жаккан ыргактарды комузга салып эле ошого рахаттанып эле жүрөбүз. Элеман өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Мен 1993 жылы төрөлгөм, 30 августта Минкуш деген айылдан болом, Нарын областынын Жумгала районуна караштуу. Ошол комузду 5-классыман баштап чертем. Биринчи устатым Алымкулова Асмат Жайлоевна деген эжекем болгон. Кийин ошо консерваторияда Калыбек Жекшенов, Ирина Сүйөркулова ошол Акак ансамблинин жетекчиси, ошондой устаттарда окугам. Бүгүнкү учурда ошол консерваторияны аяктаганбыз, Чолпон экөөбүз тең. Ошол эле Мукаш Абдыраев мектебинде сабак берип, андан тышкары ансамбльдарда Чолпон экөөбүз дуэт болуп иштешип аткан учурубуз. Микс попури жаратуу кыйынбы?
Микс попури жаратуу кыйын деп деле айтсак болот. Буга деген биз кичине билимибиз болгон үчүн да бир аз түтүп атабыз болуш керек. Болбосо бир аз кыйын. Андай музыкаларды биринчи түшүнүк болуш керек. Музыкалык түшүнүк жеке эле күү аткарып жүргөн адам, залкар күүлөрдү аткарып жүргөн адамга бир аз өөнүрөөк болуп калышы мүмкүн да, чет элдик чыгармаларды ойношто. Ошон үчүн башка музыкаларды да уга билиш керек. Дагы кайсыл аспаптарда ойной аласыздар? Чолпон экөөбүз тең пианинода ойнойбуз. Себеби дегенде ошол Абдыраев мектебинде окуганда ар бир окуучу өзүнүн кесиптик аспабынан тышкары фортепианода ойнош керек да. Ошон үчүн Чолпон экөөбүз тең фортепианода ойнойбуз. Альт-комуз деген бар, ладовый комузда ойнойбуз. Балалайкада өзүбүздүн улуттук аспаптар чопочор, чогойно, чороз комуз дегеле баарында ойнойбуз. Комузда ар дайым ойноп туруп абзел экен. Чолпон, сизге үй жумуштарына тоскоол кылбайбы? Чындыгын айтканда экөөнү бирдей алып кетиш оңой эмес. Мен албетте чыгармачылыгыма мондай баардык энергиямды жумшап бир эле ошол комузум менен отуруп кала албайм. Бирок көптөгөн эмгекти талап кылат комуздагы. Бирок эки жака тең жетишкенге дайым аракет кылам. Сиздерден бир чыгарма уксагам. Албетте. Бош убакытта кантип эс алганда жакшы көрөсүздөр? Мен ойлойм, бул деген ушу көңүлүңө жараша болот болуш керек. Кээинки учурларда тынччылыкты жакшы көрөм, ошол тынч жерге барып, мээңди эс алдырып, таза абадан jutуп дегенде, кээде ошондой болот, мындай экстрим адреналин жетпей аткан учурлар болот. Гонкага барабыз жолдошум экөөбүз, ар кандай ушундай адреналин ала турган жерлерге барып, чер жазабыз десем болот. Мен болсо комуз менен машканды жакшы көрөм. Канча мисалы бир күндө такыр комуз чертпей калсам, кээде өзүмөн өзүм кыжалат боло берем да, бүгүн чертпей калдым, колдорум катыйтемби депчи. Себеби дегенде комузчу ошо өзүнүн формада кармап жүрүш үчүн ар дайым чертип туруш керек, көнүгүүлөрдү ойноп туруш керек. Андан тышкары ошол сүрөт тартканды жакшы көрөм. Сүрөт тартканда ошол баягы баардык нерсенин баарын унутуп, бүт дитиңдин баарын ошол сүрөткө коюп, эс аласың да кадимкидей. Ырдай аласыздарбы? Ырдап берсеңиздер. Жок. Жана бир мүмкүнчүлүгүбүз бар эле, баш тарттык. Тасмага акысыз саундтрек жаратып бере алат белеңиздер? Если татыктуу тасма болсо, жакшы туура тартылган баягы мазмуну жакшы тасма болсо, албетте иштешкенге даярбыз. Атактуу болуу үчүн эмнеге даярсыздар? Мен өзүм жөнүндө айтсам, мисалы атактуулукка деле аракет кылбайм. Атактуу болуш үчүн деп деле аракет кылбаш керек. Биринчи ошол өзүңдүн кесибиңди сүйүшүң керек. Ошол кесипке көп убакытты бөлүш керек. Максатыңа жетиш үчүн көп ошол нерсеге убакытты коротуш керек да. Инстаграмда активдүү эмессиздер? Ооба. Туура. Инстаграмда мен өзүм көп деле отурбайм. Башында эмне экенин деле билчү эмесмин. Чолпон какшап жүрүп мени Инстаграмга киргизип окшойт. Бүт жашоонун баары ошол жакта дегенден анан кичине катталып койгом да. Так күндө отуруп сүрөт жүктөп Инстаграм деп деле оорубайм. Активдүү болгондо Инстаграм, ошол интернет баракчалар көп убактыңды алат экен. Ошонун ордуна бул жашоо менен жашап, туура убакытты пайдаланганга аракет жасайм. Астана шаарынын 20 жылдыгына кантип барып калдыңыздар? Астана шаарынын 20 жылдыгына бизди чакырышты. Чакыруу менен ошол жакта концертти уюштурган кыргыз тарапты дагы чакырышкан экен. Ошол жактан бизди конок болуп, куттуктап барып келгиле деп чакыргандан барып келдик. 4 мамлекеттин ажоолору отурду. Ошол жакта чоң мааракеге Кыргызстандын атынан барып келдик. Жакшы деңгээлде өттү деп айтсам болот. Даниянын борбор шаары? Брюссель беле? Брюссель.
Фестиваль, конкурстарга чакыруу барбы? Чакыруулар көп. Кудай буйрса, жакында ошол октябрдын 10-нан тартып Германия шаарына, андан кийин Франция шаарына аттанган турабыз. Ал жакта да чоң фестиваль болот экен. Буйрса, учурда даярдыктарды көрүп атабыз. Комуз микс клибинде экөөңүздөр тең мыкты бийчи экениңерди далилдедиңер. Бий үйрөнүү кыйынчылыкты жараткан жокпу? Чолпон өзү айткандай эле башынан профессионалдуу бийчи. А вот мага кыйын болду. Мен ага чейин бийлеген эмесмин. Анан кийин бийге бардык 2 ай. Башында оңой эле көрүнөт да, бийлеп атат, кыймылдап коюп үйрөнүп кетем деп ойлоп аткам. Кайдан бир жагың кыймылдаса, 2 жагың кыймылдабайт. Мен деле арың үйрөндү. профессионал бийчи деп кичине тура эмес болуп калды. Өзүм хоббим катары жакшы көрөм. Кийинки клиптерди качан күтсөк болот? Буйруса келечекте, бирок жакын карада эмес. Ойлойм, дагы жөн эле бат-баттан чыгара бербеш керек. Көп эмгек дагы деле айтыла турган нерсе талап кылынат. Дагы азыр ошол чыгармачылыктын үстүндө иштеп атабыз. Такыр бөлөк жанрга өтсөкпү деген оюбуз бар. Бирок ойлойм, элибизди дагы таң калтырып, мындай жакшы бир маанай тартылып, жаңыча дагы болуп чыгабыз го деп. Комуз сиздер үчүн? Комуз биз үчүн биздин жан дүйнөбүз, ошол эле аткарып аткан учурдагы акыбалы адамдын, ошол эле бүгүнкү күндө болуп аткан, айлана чөйрөбүздө болуп аткан окуялар, тарых, ошонун баары тең күбүнүн ичинде чагылдырып чертилет экен да. Жан дүйнөңдүн акыбалы. Элеман, сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Азыр сүйлөшкөн кызым жок, убактыда жок кыздарга деген. Бири-бириңиздерге жакпаган сапатыңыздар тууралуу айтып берсеңиздер. Башта. Жакпаган сапаттарды жок, жакпаган сапаттары жок болгон үчүн иштешип жүрөбүз. Бири-бирибизге чыдап, Чолпон менен иштешкен мага жагат, себеби дегенде өзү профессионал музыкант, кандай нерселерди айтпа, шак дароо алып ойноп кетет, ошонусу жагат. Жакпагандан биринчи Элеман экөөбүз түшүнбөстүктөр болуп калса, монтип согуш бурушуп кетебиз да, 5 мүнөттөн кийин кайра жазылып, бири-бирибизди кечирип, ийкемдүү болобуз бири-бирибизге, ошол менен ошонусу жагат. Чоң рахмат. Эми хейтерлерден келген суроолорго өтсөк, Чолпон профессионал визажисттер менен иштешип, макияж койгонду үйрөнсөңүз. Чоң рахмат. Бул суроону сөздү мага чынында эле көп айтып келишкен. Аракет кылам. Чындыгын айтканда, менин азыр секретим барын ачайын. Жолдошум көп жактыра бербейт менин боёнгондорумду, өзүң эле татынакайсың деп боёнгонду көп уруксат бере бербейт. Бирок албетте сахна жаатында жүргөндөн кийин мен өзүмдү карап жүргөнгө аракет кылам. Боюңуз кичинекей, бирок өзүңүздү модель кыздардай элестетесиз. Чоң рахмат. Мен ошол өзүм айтып күлө берем да, мага бир бой деле бербептир депчи, бой болсо кетмекмин. Туура айтасыз. Эмнеге өзүм деле кыялданам, сүрөткө түшкөндү жакшы көрөм. Сөзсүз түрдө боюң узун болушу керек эмес деп ойлойм. Боюм кичинекей, аны менен да сыймыктанам. Элеман, жаш эле жигит экенсиз, бирок чалдардай сүйлөйт экенсиз. Жакшы да. Көп айтат. Мен ушул жерден жакшы суроо болду. Кичине кененирээк сүйлөйүн. Биз өзүбүздүн улуттук нерсе калп бараткандай да, кийинки учурда мен өзүм деле жазап сүйлөбөйм, өзүмдүн сүйлөгөнүм ушундай. Себеби дегенде мен жумгал жеринен болом, жумгал жерине барганда ал жактагы жашоочулардын сүйлөгөнүн угуп, мен аябай таң берем да, себеби дегенде китепте кандай жазылса ошондой сүйлөшөт. Мен ошону көрүп алып аябай сыймыктанам, бир чети анан ошондой сүйлөгөнгө аракет кылам. Биз бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн улуттук тил кандай болсо, жоготпой сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн онлайн жылдызында конокто комузчулар Чолпон, Элеман болду. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Сиздердин чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биз үчүн дагы абдан кызыктуу болду. Кандай суроолор болот экен деп аябай толкунданып келгенбиз. Буюрса баары жакшы өттү деген ойдобуз. Урматтуу ардактуу кыргыз элим, бар болгула, аман болгула, ден соолукта болгула. Өнөр адамдарын баалап каныңыздар үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат.